Салам Салида, тагыч өзүңдү тааныштыра кетсең. Мен Эстебесова Салида Доктурбековна, мен 2008-жылы Нарын областында жарык дүйнөгө келгем. Азыркы учурда Бишкек шаарынын Сверлов районунун Бакай тагынышындагы номер 85 жалпы билим берүү орто мектебинде 6 классында окуйм. Сени биз негизи эле коомчулукта, мектепте жана биздин федерацияда лидер кыз катары, активист кыз катары көрөбүз. Анда сенин тарыхыңа кайрылсак, биздин федерацияга качан жана кантип кошулуп калдың эле? Мен федерацияга келгениме 3 жыл болду. Эми бүгүн федерациянын толук кандуу мүчөсү болуп саналам. Мен бул иш-чарага 11 октябрь кыздарды коргоо күнүндө концерттен агай менен кезигишип, анан кийин федерацияга келип калгам. Рахмат. Да, ушул жашка келип, мектепте окуп, коомчулукта дегиле өзүң үчүн кандай жетишкендиктерди жеттиң, ошол жөнүндө маалымат бере кетсең. Көп жетишкендиктерге жеттим десем болот. Мисалы, 3 жыл мурун Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата иш-чарада мен деген республика боюнча 3-орунду алгам. Ал эми быйыл эле ушул айда, ушул жылда Чыңгыз Айтматовдун 94 жылдыгына мен деген республика боюнча 1-орунду алып, Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн колунан планшет алдым. Жана дагы мектептер боюнча конкурстарда, көп конкурстарда катышып, жакшы ийгиликтер жаратып келем. Чоң рахмат. Аны эмесе кийинки сурообуз. Негизи эле ушул келечекке койгон максаттарың кандай пландарың бар? Пландарым ушул федерация мен келген федерацияны дагы да өнүктүрүп, республикага чыгарып, республика арасында аябай кеңири тараткым келет. Азыркы учурда федерацияны биз Фейсбуктан гана көрүп келсек, кийин телевидениялардан да көргүм келет. Ошол деңгээлге чейин федерацияны чыгаргым келет. Жана дагы кийин мен чоңойгондо өзүм программист болгум келет. Анткени азыркы учурда программист аябай популярдуу десем болот. Чоң рахмат. Аны эмесе сенин пландарың, максаттарың ишке ашсын деген ойдо. Бүгүнкү интервьюңа чоң рахмат.